Салам достор, биз сиздерге жаз мезгилине 7 пайдалуу кеңеш топтоого аракет жасадык. Күндүн жылышы менен баарыбыз кышкы кийимдерден кутулуп, жеңил кийимге тездик менен өтө баштайбыз. Ушул учурда оорулар козголуп, ооруканага кайрылгандардын саны кескин көбөйөт. Март, апрель айларында аба ырайы туруксуз болот. Ошондуктан жазгы кийимге акырындап өткөнүңүз туура. Кыш мезгилинин аягына чейин организмдеги витаминдердин запасы түгөнөт. А витаминоз жаз айларындагы эң көйгөйлүү маселелердин бири. Бул мезгилде жашылча жемиштер да пайдалуулугун жоготот. Атайын витаминдерди ичип, организмди ар тараптан колдошуңуз керек. Статистика боюнча дүйнө калкынын 78% таза абада сейилдөөдөн ырахат алат. Жаздын абасы адамдын маанайын көтөрүп, эндорфиндерди активдүү иштеп чыгара баштайт. Организм күндөн D витаминин алат. Таза абада көбүрөөк сейилдегенге аракет кылыңыз. Жазында көп адамдар аллергия менен жабыркашат. Чаңдашуу жүргөн мезгилде оору күчөйт. Эгер сиздин аллергияңыз болсо, анда күн алдында көп жүрбөөгө аракет кылыңыз. Эшиктен келгенде бетиңизди, колуңузду таза жууп, кийимиңизди алмаштырыңыз. Көзүңүз кызарып, ооруп жатса, муздак суу менен бир нече жолу жуушуңуз керек. Бөлмөңүздү ар жарым саат сайын желдетип туруңуз. Кыштын катуу суугунан терибиз жабыркайт. Жаз келгенде бетибиз, колдорубуз кургап, кам көрүүнү талап кылат. Декоративдик косметикалардан баш тартып, атайын терини нымдаштыруучу кремдерди колдонууңузду адистер сунушташат. Бул жол жардам бербесе, косметологторго кайрылып, консультация алганыңыз оң. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, адамдар депрессияга эң көп дуушар болгон мезгил жаз мезгили. Кышында кыймыл аз болгонго көнүп калган организмдин активдүү жашоого адаптациясы оор болот. Көбүнчө адам өзүн алсыз сезип, кылып жаткан жумушуна, окуусуна болгон кызыгуусу кетет. Мындай учурда адам өзүнө көбүрөөк көңүл буруусу зарыл. Сейилдеп, өзүнө жаккан нерсе менен алектенүүсү керек. Жаз жамгырдын, кооз жаратылыштын мезгили. Үйдөн чыгып жатканда кол чатырды жана сонун маанайды өзүңүз менен алууну унутпаңыз. Ушул жаз өзгөчө жакшы көз ирмемдерге, сүйүүгө бай болсун. Баары сиздин колуңузда. Бул маалымат сизге жаккан болсо, бизге комментарий калтырыңыз. Жана кайсыл маалымат сизди кызыктыраарын айтыңыз. Биз сизге кызыктуу болгон маалыматты топтоп айтып берүүгө даярбыз.